Нариман айылында калктын саны көп болгондуктан балдар бакчасына муктаждык күч. Мындан сырткары айылда мамлекеттик бир да бакча жок. Бул көйгөйдү чечүү максатында 120 орунду балдар бакчасы курулууда. Курулуш иштери 2 жыл мурун башталган, ал үчүн мамлекеттик бюджеттен 70 миллион сом бөлүнгөн. Мунун өзгөчөлүгү ушул азыркы заманбап бар жок оборудование немелердин бардыгы заманбап кылып даярдап берип атат. Детсадка ылайык, балдарга ыңгайлуу, иштегендерге да ыңгайлуу. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен салынат, ошон үчүн ушул жердин айыл өкмөттүн өкүлдөрүнө бүткөндөн кийин пайдаланууга тапшырып кетебиз. Бул ошо мамлекеттик айыл өкмөттүн балансындагы бала бакча, анан баасы дагы ошого ылайык болот. Себеби айыл өкмөт өзү дагы кошо каржылайт. Бала бакчанын имараты 2 кабаттуу, жалпы аянты 1079 чарчы метрди түзөт. Учурда дубал тургузулуп, чатыры жабылды. Мектепке чейинки билим берүү мекемеси заманбап шартта салынууда. Балдар үчүн сыртта ойночу аянтча, кыздар балдар үчүн бөлөк жугунуучу бөлмөлөр да каралган. Учурда бакчанын пайдаланууга берилишин ата-энелер чыдамсыздык менен күтүүдө. Бул жерде бакча болгон эмес. Ошо биринчи курулуп атат. Жакшы, мындай жакшы курулду, качественный курулду. Биз мындан нары өтүп берип көрүп атабыз. Жакшы. Ошо сүйүнүп менеп атат элдер дагы ошо сентябрга берилип калат деп турабыз го биз деле оюбузда. Бул жерде бала бакча жок эле. Менчик мектеп, менчик бала бакчалар бар. Бул мамлекет тарабынан курулуп атат деп уктук. Аябай жакшы иш болду. Бул жерде эл көп. Балдарына мол жакка, жеке менчик бала бакчаларга берип жүрөт эле адамдар. Бул жерде аябай заманбап шартта салынып жатат. Элге пайдасы тиет деп ойлойм. Адамдарды балдары ошол жерде билим алышат, адамдарга пайдасы тиет деп ойлойм. Курулушу кызуу жүрүп жаткан билим берүү мекемелердин катарында бул 275 орунду мектеп да бар. Билим уясы Кара Суу районуна караштуу Кайрыгач айылында жайгашкан. Аталган имараттын курулушу 2015-жылы башталып, бирок акча каражатынын жоктугунан токтоп калган. Былтыр мамлекеттик бюджеттен 84 миллион сом бөлүнүп, курулуш иштери кайрадан жанданган. Азыр биринчи этаждын полный бүткөрүлдү, азыр шыбактары кетип атат. Электромонтаж чогуу кетип атат. Экинчи этаждын дубалдары полностью бүттү. Азыр эртең тиягына плиталат. Спортзалдын үстүндө фермалар даяр, уже бүгүн монтаж башталат. Азыр где-то 20 бала иштеп атат. Шубактан анан эртең келип туруп дагы 1-2 бригада кошулат. Анан эгер акча маселеси жакшынакай каралып турса, биз эми где-то ноябрдын башында дебейм, где-то ортолорунда бүтүрүп берүүнү аракет кылабыз. Эгер подрядчик постоянно иштеп, акча каражаты түшүп турса, мектеп бүтүп кетет быйыл. Жыл ичинде Ош облусунун аймагында 11 жаңы мектеп, 2 бала бакча пайдаланууга берилет. Ал эми жыл башынан бери Дубанда 5 жаңы билим уясы окуучуларга эшигин ачкан. Мындан сырткары 22 мектеп, 4 бала бакчасы капиталдык оңдоодон өтүүдө. Жаңылай Каныбек кызы, Азам Бузриков, ОТРК Ош.